Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө маалым болгондой, мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевич Жапаров Ноокат районунун Исанов айыл өкмөтүндөгү 16 аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ижарага иштетүүгө жерлер берилген. Келишим түзүлгөн учурда иштетилбей жаткан жерде 6 жылга иштетүүсүн, андан соң турак жай салуу үчүн берилерин убадалаганын билдиришет. Куру убадалардын аткарылышына үмүт арткан эл облус башчысына жолугууга келген. Ана бизге окшогондор баягы өзүбүз иштетип, мамлекетке салым кошконубуз менен бизге бул жер ажыратылбай атат да. Ана буну ушуну бүгүн ушул немеге кайрылсак дедик. Биринчи биз акимге келдик. Аким айтты, силер өзүңөрдүн айыл өкмөтүңөргө кайрылгыла деди. Айыл өкмөткө кайрылдык. Айыл өкмөт отуруп бул депутаттарга кайрылгыла деди. Депутаттардын сессиясына катыштык. Бири-бирди сүйлөйт экен, бири-бирди сүйлөйт экен. Биздин көйгөйүбүз чечилбеди. Акырында ошол эмеге бардык, ушул кайрылышы губернаторго барсак, ошону текшерүү жок да. Şu жетим жесир аялдардын колунда жок аялдардын бәрін топтоп 16 аял алганбыз. Алып ушуну өзүбүзгө өткөргөндөн өкмөт майли алыпсыздар. Эми ушу 5 жыл ижара кылып фондко иштетип туруңуздар. 5 жылдан сиздерге пассивге кылып беребиз деди. 5 жылдан кийин силер жок, биз акционго коюп сатабыз. О жер суулуу силерге болбойт. Силерге кайракы жерден пассивге беребиз. Биз адырлар тартып атабыз, сөмкө кылып силерге жакында беребиз деди. Бирок берилбеди. Ушул урматтуу президентибиз Садыр Жапаровго кайрылуу жасайт элем. Себеби айыл жердеги элдин көйгөйүн, бейба бечараларды бир карап койсоң укам. Биз өтө кыйналдык, мынабу жерлерибиз алдыбыз, мындай балалы болуп өлдүк го тутушуп. Балам, айыл жерин өнүктүрсен башта. Айыл жерин кара, айыл жерин элдин көйгөйүн ук. Сенен өтө суранабыз. Мына ушу айыл өкмөттөрдү кара бир сыйрадан. Карап бер, укам, сенинге биз өтө ишенебиз. Өткөрүлүп жаткан элдик жыйынга Ноокат районунун бардык айыл аймактарынан келген тургундар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме уюмдар катышты. Облус башчысы район элине көйгөй жарап келген маселелерди тез арада чечүү керектигин билдирип, тиешелүү кызматтарга тапшырма берди. Мамлекет жетекчисинин буйругу менен жасала турган бир иш эл менен жолугушуу, алардын элдин ичиндеги болгон көйгөйлөрдү чечүү маселеси боюнча келип жыйын өтүп атат. Бул жыйын элдин катмарындагы бардык болуп жаткан эмне иш, кандай иш болуп атат, ким иштеп атат, ким иштебей атат, ушул сыяктуу суроолор козголуп, аябай жогорку деңгээлде өтүп жатканы бизди өтө кубандырат. Жалпы Исанов айыл өкмөтү, кеңеш, ошондой эле Көкбел айыл өкмөттөрүнүн чоң көйгөйү Жаңыбазар зонасындагы больница вообще шарттары жок, жаңы больница түшүш керек. Канча жылдан бери арызданып, ушул нерсени бүгүнкү күндөгү ушу кыргыз элибизге аябагандай президентибиз Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдирип кетем. Ошо Ноокат элинин атынан ушу акчаларды көтөрдү, пенсия пособияларды, мугалимдердин акчасын, андан тышкары канча жардамдарды берип атат, жерге жардам берип атат, светтен жардам берип атат. Элибиз журтубуздун ушу кумтөрдүн кайтарып алып, кыргыз элинин келечегине көздүн карегиндей караганына президент Нуркожоевичке, ошол жерде иштегендерге, ушу эл журтубузга ыраазычылык билдирип, Рамазан айында чоң ийгиликтерди каалайм. Ноокат районунда жарыктандыруу, мыйзамсыз курулуштар, таза суу, спорттук аянттардын жетишсиздиги, райондук маданият үйүнүнүн эскилиги жеткен. Мындан улам тиешелүү документтер даярдалганы менен жаңы маданият үйүнүнүн имараты курулуусун үмүттөнүшөт. Мындан сырткары көпчүлүк жарандар айыл өкмөттөрүнүн ишмердүүлүктөрүнө нааразы болушууда. биз отуруп областа өзүнүн ошол кызматкерлерине карап, кайсы айыл өкмөттө иш жүрбөгөнүнү ошол жерден текшерүүсүн алып барды да. Ошол жерде талдап туруп, биз сөз түрдө райондун акимдерине сунуштарды беребиз. Бунун результатын өзүңүздөр уласыңар, Кудай буйруса, ар бир райондо 2-ден 3 айыл өкмөттү биз алабыз. Андай кылсак, иш жылбайт экенде, көрдүңүздөр. Келсе келе ошол бизден обласка деңгээлде же болбосо ошол жогорку министрлер кабинетиндеги деңгээлдеги суроолор берилбей жатат. Качан болсо ошол айылдагы айыл өкмөт чече турган маселелерди суроолор деп ушунда кайрылып атат. Демек, мен айтам, айыл өкмөт башчылары жакшы деңгээлде иш алып барбайт экен деп
тиянак чыгардым деп ошо. Президент Садыр Жапаровдун өлкө жарандарынын көйгөйлүү маселелерин жер-жерлерде ыкчам кароо тапшырмасынын алкагында облус башчылары, шаар мэрлери тургундар менен жолугушууда. Эске сала кетсек, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү эртең Алай, Чоң Алай райондорунун элдери менен жолугат. Зарина Рахманбердиева, Надырбек Боронбаев, Ынтымак, Ош облусу.